Бүгін президент Садыр Жапаров Ташкент шаарына мамлекеттик сапар менен барып, аны аэропорттон Өзбекстандан премьер-министри Абдулла Арипов тосуп алды. Андан соң мамлекет башчысы ардактуу кароол ротасынын жоокерлеринин коштоосунда Ташкенттин эгемендик аянтындагы көз карандысыздык жана гуманизм монументине гүл койду. Мамлекеттик сапардын алкагында Ташкент шаарынын Көксарой резиденциясында эки өлкө башчыларынын расмий жолугушуусу өтүп, Кыргызстан жана Өзбекстан тарап делегация мүчөлөрү менен тааныштырды. Андан соң Садыр Жапаров менен Шавкат Мирзиёев тар чөйрөдө сүйлөштү. Анда саясий, соода-экономикалык, маданий байланыштарды бекемдөө багыты талкууланды. Сапардын жүрүшүндө Өзбекстандын Олий Мажлисинин Сенатынын төрайымы, Мыйзам чыгаруу палатасынын төрагасы жана премьер-министр Абдулла Арипов менен жолугушуулар белгиленген. Мындан тышкары Кыргыз-Өзбек бизнес форумуна да катышат. Адистер президент Садыр Жапаровдун Өзбекстанга сапары эки өлкөнүн мындан аркы кызматташтыгын бекемдерин айтат. Жезгүл Мадинова, Тилек Асхатбеков, 5 канал.